Саламатсыздарбы, кадырлуу көрүүчүлөр, Супер Кежи порталы Ордолу Ош шаарынан салам айтмакчы. Ар бир аймактын өзүнө тиешелүү өзгөчө даамдары болот. Мисалы, Ош шаарындагы өзгөчө даамдуу жана ошондой эле атактуу тамак аштардын арасына пловту, самсыны жана ошондой эле майда мантыны кошууга болот. Мен азыр Оштун базарында турам, дал ошол майда мантыны даярдаган айымдарды кепке тартмакчымын. Саламатсызбы эжеке, майда мантыларыңыз канча сомдон? Майда мантымыз 250 сомдон. Килограммы? Килограммы 250 сомдон. Негизи бул картошка мененби же эт мененби? Картошка менен. Бишкекте дагы, Оштун башка аймактарында дагы майда манты сатылат да. Бирок сиздердики баягы абдан жукка да. Мунун өзгөчөлүгү эмнеде? Чүчүчө мехир берип яябыз да. Мехир берамыз, узогурга яябыз. Хамырыбыз жакшы. Мехир дегенде кандай, колго жаясыңар же атайын техникабы? Жок, мындай от души айылат да. Көңүлдөн яябыз да. Кол менен эле? Кол менен, мехнатыбыз кол менен. Айтсаңыз, бир күндө канча килограмм майда манты сатасыз? Мен билмеймин энди. Униге 8 кило сатаман, монтыныга билмейм. 8 кило унга, унду өзүгө. 8ден 10го чейин. Ооба. Жакшы, негизи үйдө жардамчыларыңыз барбы сизге жардамдашкан? Жардамчыларым бар, кызларым бар, балаларым бирге кылабыз, келелер билан. Бул базарда канча жылдан бери иштейсиз? 20 жылдан өттү, 25 жылчы болуп калды. Негизи ошо сырттагы адамдар айтып жүрөт да, бул муундан муунга өткөн депчи, анан сиздин апаңыз дагы мурун саткан беле? Апам да саткан, апам алып келген буяк, ооба. Апам пенсия чыгып кетти азыр. Сиз демек бул ишти улантып жатасыз, э? Ооба, апам ишини мен кылыпмын. Негизи кардарларыңыз көппү? Кудайга шүкүр, клиенттер бар, алып турушады. Жакшы вактыда берсеңиз, нема дейди? Алдамасаңыз, клиент келе урат да, монтиз шырын болса. Негизи айтсаңыз, базарга таңкы саат канчада чыгасыз? Анан баягы даярдоодо кыйынчылыктар болобу? Tayyorlashda qiyinchilik bo'ladi. Sahar namozdan keyin harakat qilamiz. 9dan o'tib yetib kelamiz. 9dan o'tib kelamiz. Sahar namozdan keyin boshlaymiz. Siz dagы ошо кайсы бир учурда өзүңүздүн кыздарыңызга ушул өнөрдү баягы өткөрүп берейин деген оюңуз барбы? Yo'q. Yo'q, mehnati og'ir. Rus va to'g'risini aytsam, hech ham qizlarimga ham, kelinlarimga ham ravo ko'rmayman. Chunki mehnati og'ir. Boshqa ish qilsin, o'qisin, davlat ishida ishlatsin deyman. Endi biz o'qimaganmiz, shuning uchun qilamiz-da. Siz o'zingiz bul ishingizdi suyasizmi же qanday? Men suyaman, endi o'qimaganman, shu yerdan pul topganim, non topaman, men suyaman. Hunarimni suyaman, ava. Негизи бул жерде сатып отурбай, өзүңүз жеке бир кафе ачып алып, ошо майда манты менен бизнес кылайын деген оюңуз болду беле? Болду. Endi problema, акчага келип таккалат, акча жок. Endi uyga katta arenda berasiz, акча төлөйсүз, турам. Shuning uchun машет yaxshi да bizga. Ham yengilligi bor. Негизи ошо башка жайларда майда мантынын камыры калың болуп, вареники сыяктуу болуп калат да. Анан сиз ойлойбойсузбу, бул жердин өзгөчө бир касиети бар деп? Bor, bu yerda xosiyati bor. Bu yerda odamlar aytadiki, och qolsang bozorga qoch deydi, to'g'rimi? Bari el, bari yurt bozorda bo'lgandan keyin rizqimiz shu yerda-da, ularda ham rizqi shu yerda. Бул жерде ошо өзгөчөлүктөр сакталып келет да, анан атайын майда мантыны жасаганда бир кайсы бир фирманын унун колдонуп, же болбосо атайын бир картошканы тандап алып жасаган учурлар болобу же? Болду. Же бардык сорттогу эле продукцияларды ала бересиңерби? Yo'q, biz Qozog'istonda Karol degan unini ishlatamiz. Kartoshkani ham olaydikini yaxshi olamiz. Olaydi kartoshkasi mazali bo'ladi deb biz so'raymiz klientlardan, qayerda kartoshkasi deymiz, olaydiki desa olamiz. Бул базарда канча айым майда манты сатат? Көпмүз. Санасы баракасы өчөдү, көпмүз. Негизи жайыгышы сатасыңарбы же кайсы мезгилде силерде эс алуу болот? Болмойду бизде. Демек күндө базарга чыгасыздар, э? Өзүмүздө иш болуп калса дам алабыз, атак дам алмайбыз. Чоң рахмат. Анда мага деген эже жарым килограмм салып бериңиз. Эже бул жерде пияз анан атайын уксус турат, бул атайын даамын ачуу үчүн болсо керек. Ооба, moylarimiz bilan da, moylarimiz bilan. Bismillahirrahmanirrahim.
Негизи ушу майда манты саткан айымдардын 99% өзбек улутундагы айымдар экен, бирок мен кыргыз айымды дагы таап алып өтө кубанып жатам. Эжеке саламатсызбы? Саламатчылык. Айтсаңыз, канча жылдан бери майда манты сатып иштейсиз? Мен 28 жылдан бери майда манты сатып иштейм. Негизи кандайча бул кесипке ээ болуп калдыңыз? Бул кесипти жөн өзүм жакшы көрүп тандадым. Негизи ушу майда манты жасагандардын 99% өзбек улутундагы айымдар экен да, анан эмнеге кыргыз айымдар бул ишке тартылбайт? Мээнетти көбүрөөк талап кылат да. Мээнетке биздин немелер көбүнчө чыдабайт. Мунун мээнетине чыдабайт да. Анан ошого бизде деле көп эле мурунчу баардыгы неме кылбай коюшту да мантынычы. Анан мен ушу 28 жылдан бери ушу кесипти тандап, ушу менен бала чака багып, ушу менен ийгиликтерге жетип атам. Кудайга шүгүр. Анан эжеке негизи мен башта белгилеп өттүм да, ушул жерде сатылган майда мантылар башка жакка салыштырмалуу өзгөчө да. Мунун сыры эмнеде? Сиздин жеке рецепт боюнча. Мунун сыры ушул камырда да, өкөм. Камырды жакшы жууруп, жакшы ийилеп, таза кылып кылса эле манты жакшы. Негизи бул жумушту түшүктүү деп калдыңыз да, анан баягы ушул жумушту жасагандан тажаган, бир башка жумушту жасайын деген күндөр болду беле? Жок. Мен ушуну 28 жылдан бери ушуну жасайм. Мурун өзүбүз кылат элек, азыр менин колумда кыздар иштейт. Ошо кыздар мага кылып беришет, мен сатам. Ошо. Демек, ал кыздарыңызга айлык акы төлөп бересиз? Конечно, төлөйм айлык акы. Мээнетине жараша айлык төлөп берем. Эжеке айтсаңыз, бир күндө канча килограммга чейин майда манты сатасыз? Бир күнгө 20 килограммга чейин сатабыз, 30 килограммга чейин сатабыз. Ошо. Негизи киреше жагынан кандай бул иш? Киреше жагынан сыр ал. Тиргиликке жараша болот, балам. Эжеке, бизде Кыргызстандан миллиондон ашык адам көрөт, анан балким айымдар дагы үйрөнгүсү келеттир. Бир аз ушу жасоонун жол жобосун айта кетесизби? Жасоонун жол жобосу ушул, камыр жуурулат, картошканы бышырабыз. Карчканга эле, обычный эле карчканга бышырабыз. Ошо, ал мунун немеси кыйынчылыгы деле жок мунун. Чоң рахмат. Сиздики дагы 250дөнбү килограммы? 300дөнбү? Анда мага жарым килограмм тартып бериңизчи. Майда манты сатып алган кардарлар мына ушул жерге келип майда манты жешет экен, анда аларга дагы бир аз суроо узатсак, жүрүңүздөр. Ассалому алейкум байке, саламатсызбы? Бул жерге келип байма-бай майда манты жеп турасыздарбы? Ооба. Бул жердин өзгөчөлүгү эмнеде сиздин оюңузча? Өзгөчөлүгү жакшы. Сиз өзүңүз дагы үй шартында майда манты жасаганга аракет кылып көрдүңүз беле? Окшобойт да баары. Бул жердин өзгөчөлүгү эмнеде болушу мүмкүн ошондо? Биз ушул үчүн эле келебиз, башка нерсесин албайбыз. Негизи шаардан коноктор келип калган учурда ушу майда мантыга алып келген учурлар болду беле? Жок. Өзүңүздөр эле келип турасыз. Эле келебиз базарга түшкөндө. Эжеке, тамагыңыз таттуу болсун. Бул жерге байма-бай келип турасызбы? Мен анча-мынча келип турам. Негизи майда мантыны Ош боюнча ушул жерден эле жейсизби же да башка жактарда барбы? Жок, ушул эле жерден жейм. Майда мантыны. Башка жакка билбейт экен, мен ушул жерден эле келип анча-мынча жеп турам. Майда мантынын сизге өзгөчө эмнеси жагат? Билбейм, майда манты деп алабыз го, ошо жакшы негизи. Канча жылдан бери бул жерге келесиз ошондо? Эми көп эле жылдан бери келем, чындагандачы. Чындап айтканда ошо анча-мынча келип турам эми, анан ошо келип жеп турабыз. Жакшы, анда тамагыңыз таттуу болсун, сизге чоң рахмат. Рахмат, силерге да рахмат чоң. Мен азыркы тапта ушу майда мантыны кесиптешим менен татып жаткан чагым, даам өтө мыкты экен, баардык кыргызстандыктарга сунуштамакчыбыз. Келиңиз. Өзү айткандай эле майда манты деп атат, эртеден бери эле анан майда мантынын даамын көрөлү. Анан даамын көргөндөн кийин силерге дагы айтабыз кандай экенин. Өтө сонун, өтө мыкты. Сонун экен. Менин бир таң алган жерим мындай болду да. Майда манты деп атпайбызбы? Ал болгондо дагы мындай картошка менен жасалат экен да. Эт менен жасалбайт экен да, эгер эт менен жасалганда кандай аталмак деп атам да. Кандай болот эле депчи. Сонун. Даамы сонун, тим эле шумдук. Сунуштайбыз достор. Ошко келипсиң, майда мантыдан жебепсиң деп коюңуздар. Урматтуу көрүүчүлөр, барыңыздарга сунуштайбыз. Супер KG порталы Ош жергесинде майда мантынын даамын татып кетиңиздер. Даамын татып, кандай болот, кантип жасалат, ошол туурасында силерге чагылдырып бердик. Көрүшкөнчө достор. Жок, чагылдырып бердик деп атпайм мен. Дагы бар да мына. Болду, жейли болду. Жеп аткан посымкаласың.
Нормально, естественно, жегелечи. Мен кадимки деле жеп атам. Микрофон алып кой. Неге?